Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен дүйнөлүк чарба темасынын биринчи сабагын карап чыкмакчыбыз. Дүйнөлүк чарба, эгер эсиңерде болсо, 9-класста Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы сабагынан өлкөнүн чарбасы деген түшүнүккө түшүндүрмө алгансыңар. Эсиңерге салып кете турган болсом, бир өлкөдөгү адамдардын жашоо шарттарын камсыз кылууга колдонулган өлкөдөгү бардык жаратылыш ресурстарын, же болбосо адам ошол менен эле биргеликте адамдар тарабынан түзүлгөн ар түрдүү баалуулуктарды, байлыктарды жалпы жыйындысын биз чарба демекчибиз. Башкача айтканда, өндүрүш жабдууларын, мүлктөрдү, курулуш жайларын жалпы жыйындысын, ошол менен биргеликте айыл чарбанын жалпы жыйындысын биз өлкөнүн чарбасы дейбиз. Демек, дүйнөлүк чарба өзүңөр түшүнгөндөй, жалпы дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн улуттук чарбаларынын экономикалык жагынан тыгыз байланыштагы тарыхый калыптанган тобу. Демек, ар бир өлкөнүн өнөр жайы, ар бир өлкөнүн айыл чарбасы жалпы жыйындысында дүйнөлүк чарба деген түшүнүктү берет. Бүгүнкү биздин сабагыбызда дүйнөлүк чарбага тиешелүү болгон географиялык модельдерди карап чыкмакчыбыз. Булар эл аралык товар алмашуу, эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү, эл аралык адистешүү, эл аралык экономикалык интеграция жана эл аралык экономикалык топтор. Бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен дүйнөлүк чарбага кыскача мүнөздөмө, эл аралык товар алмашуу деген эмне жана эмгектин географиялык эл аралык бөлүштүрүлүшүнө мүнөздөмө бермекчибиз. Дүйнөлүк чарба 19-кылымдын акырында, 20-кылымдын башында калыптанган. Бирок, дүйнөлүк чарбанын калыптанышына кандай тарыхый окуялар, тарыхый ыргактар таасир тийген, ошол тууралуу кыскача айта кетели. Демек, улуу географиялык ачылыштар. Эгерде, урматтуу окуучулар, эгерде эсиңерде болсо, 7-класста материктердин жана океандардын географиясы сабагында силер улуу географиялык ачылыштарга кайрылгансыңар. Биздин замандын 15 жана 17 кылымдарына тиешелүү болгон улуу географиялык ачылыштар адам баласынын өнүгүшүнө өтө чоң, зор өбөлгө түзгөн. Эмне себептен ушул мезгилде ушундай улуу географиялык ачылыштар келип чыккан? Келгиле силер менен биргеликте эстейли. Эгерде эсиңиздерде болсо, ошол мезгилде дүйнөдө илим менен билимдин өнүгүүсүнүн борбору болгон бул Европа эсептелген. Ошол Европада илим, билим, техниканын өнүгүүсүнүн натыйжасында жаңы ачылыштар болуп, алар өлкөлөрдүн бири-бири менен болгон байланыштарын, илим менен техниканын өнүгүшү өлкөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен. Өзгөчө географиялык жактан алып карай турган болсок, ошол мезгилдин окумуштууларынын бири болуп эсептелген Аристотель, ошол мезгилге чейин белгилүү болгон улуу жибек жолу, бул Азия өлкөлөрү менен Европа өлкөлөрүн байланыштырган, кербендер бир нече айлар бою жол жүргөн болсо, Аристотельдин ою боюнча деңиз аркылуу, океандар аркылуу Европа менен Азияны бир канча күндө сүзүп өтүүгө болот деген божомолду айткан. Ошондой эле географиялык илимде жаңы ачылыштар пайда болгон. Мисалы, компастын жаңы түрү болгон астролябия деген прибор пайда болгон. Ал деңизде географиялык кеңдикти жана географиялык узундукту табууга жардамчы болгон. Жана ошондой эле эң негизги ушул улуу географиялык ачылыштарга чоң өбөлгө түзгөн бул кемелердин жаңы түрү каравеллалардын пайда болушу өбөлгө түзгөн. Алар биринчи кезекте көп адамды өзүнө камтай алган жана ошондой эле узун аралыктарга чоң көлөмдөгү жүктү ташууга ыңгайлашкан.
Ал эми 7-класста эгерде эсиңерде салып кете турган болсом, ушул улуу географиялык ачылыштардагы атактуу инсандар төмөндө аты көрүп турган саякатчылар жана окумуштуулар болгон. Булар тууралуу силерге кыскача сабактын акырында тапшырма берилмекчи, анда эмесе артка кайталы. Ошентип улуу географиялык ачылыштар өз кезегинде сооданын өнүгүшүнө алып келген. Өлкөлөрдүн арасындагы товар алмашуу башталган. Эми сооданын өнүгүшү. Эл аралык товар алмашуу деген түшүнүктү карап чыгалы, анткени ал соодага түздөн түз тиешеси бар. Демек, эл аралык сооданын пайда болушу 16-18 кылымдарга таандык дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнө түздөн түз чоң өбөлгө түзгөн. Бардык дүйнө өлкөлөрүнүн тышкы соодасынан түзүлгөн эл аралык товар акча мамилелеринин системасын биз эл аралык товар алмашуу деп атайбыз. Ал түшүнүктү италиялык окумуштуу Антонио Маргаретти 12 кылымда өзүнүн элдик массалардын Түндүк Италиядагы бийлиги деген чыгармасында алгач колдонгон. Эми ушул түшүнүккө бүгүнкү күндө тиешелүү болгон, албетте бардыгыбызга белгилүү болгон, буга чейин биз сабактарда өткөнбүз, карап чыкканбыз, бул эки негизги түшүнүк. Тагыраак айтканда, тышкы соодага тиешелүү болгон. Кайсыл түшүнүктөр эле? Туура айтасыңар. Бул экспорт жана импорт. Экспорт өз кезегинде өлкөдө өндүрүлгөн товарларды жана кызматтарды башка өлкөлөргө сатуу болгон болсо, ал эми импорт тескеринче өлкө аймагына башка өлкөлөрдө өндүрүлгөн товарларды жана кызматтарды алып кирүү болуп эсептелет. Ошентип сооданын өнүгүшү дүйнөлүк рыноктун жана транспорттун өнүгүшүнө алып келген. Өз кезегинде өнөр жайлык төңкөрүш дагы дүйнөлүк чарбанын калыптанышына өзүнүн чоң салымын кошкон. Эгер эсиңерде болсо тарыхтан, өнөр жайлык төңкөрүш 18-19 кылымдарда болуп, кол эмгегинен машина эмгегине өтүү менен коштолгон. Тагыраак айтканда, адамдардын жана өлкөлөрдүн экономикасында чоң өзгөрүүлөргө алып келген. Ошентип анын натыйжасында ири машина куруу өнүгүшү пайда болгон. Ал эми алардын жалпы жыйындысы ошентип дүйнөлүк транспорт, дүйнөлүк рынок, транспорттун өнүгүшү, ири машина куруунун өнүгүшү жалпы жыйынтыгында дүйнөлүк чарбанын пайда болушуна түрткү болгон. Дүйнөлүк чарбанын калыптануу этаптары. Албетте дүйнөлүк чарбадагы өзүнүн тарыхый калыптануу этаптарына ошолорго кыскача кайрылып кетели. Демек, 17 кылымдын башынан башталган 20 кылымга чейин дүйнө жүзү боюнча бир борбордук, тагыраак айтканда, Европа центрлик дүйнөлүк чарба түзүлгөн. Бардык негизги соода саттык, транспорттун өнүгүшү, ири машина куруу өнүгүү ушул региондо калыптанган. 20 кылымда дүйнөлүк чарбада эки бири менен кескин айырмаланган эки подсистема пайда болгон. Ал дүйнөлүк капиталисттик чарба, тагыраак айтканда бардык капиталисттик өнүккөн өлкөлөрдүн чарбасы, жана дүйнөлүк социалисттик чарба. Ошол мезгилдеги социалисттик өлкөлөрдүн чарбасы. Жана 20 кылымдын экинчи жарымында Европа менен эле биргеликте экинчи дүйнөлүк чарбанын борбору АКШ пайда болот. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнөлүк чарба көп борборлуу болуп калды. Илимий тил менен атаганда полицентрдик. Дүйнөлүк чарбанын курамында бүгүнкү күндө 10 негизги борборду белгилөөгө болот. Алар өзүңөр картада көрүп тургандай, Түндүк Америка, чет өлкөлүк Европа, КМШ, Япония, Кытай, Азиянын жаңы индустриалдык өлкөлөрү, Индия, Персия булуңунун өлкөлөрү, Бразилия жана Мексика. Ушул негизги борборлордо бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк чарбанын негизги соода сатыктары,
негизги дүйнөлүк рынок, негизги транспорттун өнүгүшү ушул негизги борборлорго таандык. Ал эми биз силер менен бул жерде көрүп турган диаграмма бул ошол дүйнөлүк чарбанын үлүшү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир борбордун өзүнүн үлүшү бар. Эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү. Эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү деген дүйнөдөгү кээ бир өлкөлөрдүн чарбаларынын кээ бир өлкөлөрүнүн бир канча продукция чыгарууга же болбосо кызмат көрсөтүүгө адистешүүсү. Америкалык экономист Адам Смит айтып кеткендей, бир өлкөлөр товарларды өндүрүүдө дагы эффективдүүрөөк боло алышат. Ошондуктан эркин соодада башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул өлкөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү арбын деп айткан. Айтылгандай эле географиялык шарттарга байланыштуу экономикалык эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү аны өнүгүүнүн бир нече шарттары бар. Бул белгилүү бир товарларды көп санда чыгарууга шарттар болгон өлкөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү, ал эми ошол эле мезгилде ошол товарларга муктаж болгон өлкөлөрдүн болушу жана өлкөлөр арасындагы чоң көлөмдөгү товар алмашууну камсыздай ала турган өнүккөн транспорттун болушу. Ошонун жалпы жыйынтыгы дүйнөдө кээ бир өлкөлөрдүн чарбаларынын кээ бир продукцияны чыгарууга же болбосо кызматты көрсөтүүгө адистешүүсүнө алып келген. Жөнөкөй бир мисал бере турган болсок, мисалы түндүктүн өлкөлөрү балыкка бай. Ал эми түштүктүн же болбосо тропикалык өлкөлөр өз кезегинде бир товар, өзүңөр көрүп тургандай, бананга бай. Демек, ошолордун товар алмашуусу биз бүгүнкү күндө дагы кеңейтип айта турган болсок илимий тил менен, бул эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүшү десек болот. Урматтуу окуучулар, ошентип биз бүгүнкү сабагыбызда дүйнөлүк чарба деген эмне экендигин, анын тарыхый калыптануу этаптарын, ошо менен биргеликте эл аралык товар алмашуу деген эмне, анын бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк чарбадагы орду кандай деген түшүнүккө ээ болдук. Жана эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүшү деген эмне. Ушундай түшүнүктөр менен таанышып чыктык. Биздин кийинки сабагыбызда биз силер менен эл аралык адистешүү деген эмне, эл аралык экономикалык интеграция деген эмне жана эл аралык экономикалык топторго мүнөздөмө бермекчибиз. Ал эми бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырма төмөнкүлөр. Демек, биринчи, улуу географиялык ачылыштар доорундагы атактуу саякатчылардын эмгектерин таблица түрүндө дептериңиздерге жазыңыздар. Таблицанын үлгүсү төмөнкү. Демек, бул жака номер жазасыңар саякатчылардын, бул жака саякатчынын аты жөнүн жазасыңар, мисалы Христофор Колумб. Дата, агар айтканда ачылыш кылган же болбосо изилдөө кылган датаны жазасыздар. Бул жака ал эми ачылыштарга кандай ачылыштарды жасаган, ошол жөнүндө кыскача мүнөздөмө берип кетсеңер. Экинчи үй тапшырма. Дептериңерге реэкспорт жана реимпорт деген түшүнүктөргө аныктама жазсаңыздар. Бардыгыбыз билгенде экспорт деген түшүнүк бар, бардыгыбыз билгенде импорт деген түшүнүк бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол менен биргеликте ушул эки түшүнүк да бар. Ошол эки түшүнүктү дептериңерге жазып, түшүнгөнгө аракет кылсаңыздар. Жана ошондой эле албетте дүйнөлүк чарбада Кыргызстандын дагы ролун биз баса белгилеп кетишибиз керек. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын статистика комитетинин расмий сайты Stat Check It KG'ден Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экспорттогон 10 негизги товарды жана импорттогон 10 негизги товардын атын жана көлөмүн жазып келсеңиздер. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга рахмат. Белгилеп кетчү дагы бир эскертүүбүз бар. Ал эскертүү төмөнкүдө. Үй тапшырмалары толук түрдө бүгүн 1 апрель кечки саат 20:00 чейин
электрондук дарек бут элек bk-ru электрондук дарегине жөнөтүлүүсү тийиш. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.